Урматтуу Додуруш Шашевна, мыйзам долбоору аябай учурдун талабы, колдойм. Ошол менен чогуу урматтуу Додуруш Шашевна учурдан пайдаланып, сиз менен бул темада дагы бир нече талкуу кылдык эле. Ушул президенттик акылман мектеби бир прототиптүү кылып 7 областка ачсак деген бир ойду белгиледим эле айтып силергечи. Бул алдыда 25-жылы барбы, жокпу? Акылман президенттик лицейин 7 областка ачуу боюнчачы? Азырынча акылман лицейин 7 областка боюнча план жок. Бул президенттик фонддон каржыланат өзүнүн жеке. Бирок акылман сыяктуу билим берүү мекемелеринин прототиптерин түзүү планыбызда бар. Бул планды сиздерге ратификацияга алып келебиз каржылоо булактары менен. Себеби мына бүгүн учурдун талабына ылайык мен өзүм дагы ошол акылман лицейине барып өз көзүм менен көрүп келдим. Чындыгында алкышка арзыйт. Кыргыздын ушул интеллигенциясы ушул жерде калыптанып атат десек да жаңылышпайбыз. Ошол себептен бул нерсени баягы жакшыны жайылтып, жаманды айтпаш керек дегендей, ушу жакшы ишти колго алсаңыз. Себеби бул жерде балдар ар тараптан ошол эле кыргыздын үрп адатын, каада салтын, андан сырткары ушул замандын талабына ылайык STEM программасы менен чет тилдерин дагы мыкты өздөштүргөн бир уул кыздарыбыз тарбияланып атат да. Ушул нерсени 7 областка тең жайтып берсеңиз. Себеби мына жакынкы өлкөлөрдө маалымат иретинде айтып кетсем, мына Казакстандын өзүндө 32 президенттик атайын ушу лицейлер бар экен. Өзбекстанда болсо 24, Россияда болсо 40тан ашуун дейт. Ушуну биз жок дегенде ушу 7 областка ачып алсак, сиз айткандай акылман болбосо дагы ошол прототиптүү акылман сыяктуу, мисалы жатак мектептерибиз бар. Бүгүнкү күндө биз алардын баягы гимназия, интернат деген статустарын алып жоюп атпайбызбы? Ошону биз жойгон менен, бирок ушу жакшы жагына жоюлса, менимче бул кыргыздын ушу билим берүү тармагына дагы эртең өлкөбүздүн келечегине кызмат кылчу мыкты уул кыздар ошол жерден тарбияланат эле деп ойлойм да. Бул күн тартибинде бар, каржылоо булактары дагы бар. Ар бир областтагы таланттуу балдар жатак интернаттарын билесиз, ошолордун бардыгы акылман сыяктуу мыкты мектептерге айландыруу каржылоосу дагы, программасы дагы бар. Сиздерге алып келебиз. Мыйзам долбоорун колдойм, ишиңизге ийгилик.